Урматтуу коллегалар, саламатсыздарбы? Урматтуу чакырылгандар, саламатчылык. 2023 жылдын 11 августунда билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын жаңы редакциясы кабыл алынган. Анда 28-берененин 6-бөлүгүндө мектепке чейинки билим берүү уюмдарына тамактанууну уюштуруу ата-энелердин мыйзамдуу өкүлдөрүнүн каражаттарын эсебинен жүзөгө ашырылары каралган. Ошондо билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 28-берененин 4-бөлүгүнө ылайык тамактанууну каржылоо булактары болуп төмөнкүлөр саналат да. Буга чейинки мыйзамда деле жазылып келген нерселерди окуп атам да. Биринчи республикалык бюджеттин каражаттарынан, экинчи жергиликтүү бюджеттин каражаттары, жеке жана юридикалык жактардын ыктыярдуу салган каражаттары, бул спонсорлорда. Төртүнчү ата-энелердин мыйзамдуу өкүлдөрүнүн каражаттары, анан бешинчи Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактар жөнүндө. Ошентип билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 28-беренесинин 6-бөлүгү каржылоо булактарынын тизмесин бир эле каржылоо булагына чейин кыскартып салган. Бул мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын тамактануусун каржылоо маселесинде карама каршылыктарды жараткан. Эми андан сырткары айтып кетсек, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 46-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык ар бир адам мамлекеттик билим берүү уюмдарына мектепке чейинки, жалпы негизги, орто жалпы жана баштапкы кесиптик билимди акысыз алууга укуктуу болот да. Эми урматтуу коллегалар, мындай болуп атат да, мыйзам кабыл алып калгандан кийин абдан чоң коомдо резонанс болуп, депутаттарды, жалпы парламентти бир топ сынга алып, өкмөткө деле бир топ сөздөр айтылды болуш керек деп мен ойлойм. Өкмөттөн корутунду келиптир да. Мыйзам долбоору боюнча максатка ылайыксыз деген корутунда. Корутунда ата-энелер күнүнө 120 сом бир балага төлөсө, айына бул 22 күн. Көп болсо 2640 сом болот деп жазылыптыр да. Азыр ата-энелер 1320 сом гана төлөшөт деген маалымат жазылып атат да. Анан дагы бир кызыктуу нерсе, райондорду өзгөчө бөлүп туруп, Каракулжа, Панфилов, Ысык Ата, Сокулук жана Токмок шаарында 100% ата-энелер төлөшөт деген маалыматтар келиптир. Эми мен ойлойм, депутаттардын арасында райондорду жакшы билген депутаттар бар, анан ошол жерде жашаган элибиз жыргап жашап кеткен жок болуш керек деп ойлойм да. Анан мен коллегаларга кайрылып суранат элем да. Өкмөт биринчиден жоопкерчиликти өздөрүнө алышсын. Экинчиден, тамактануу каржылоо булактары мен белгилеп кеткенде ошо ойдон калат. Бирок жалгыз эле ошол 6-пунктта дагы бир эстетип коеюн. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында тамактанууну уюштуруу ата-энелердин мыйзамдуу өкүлдөрүнүн каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат деген пунктту жокко чыгарылсын деп мен ойлойм. Бул мыйзамды коллегалардын баары колдоп берет болуш керек деп. Эгер суроолор болсо, биякта өкмөттүн өкүлдөрү да отурушат, мен да жооп бергенге даярмын да. Рахмат, бирок колдоп бериңиздерди суранам. Рахмат, Эльвира Жыргалбековна. Урматтуу депутаттар, кимде кандай суроолор бар? Эльмирза Ракиевич, сизге сөз. Тиги айтсаңыз, Эльвира Жыргалбековна, дошкольный мектепке чейинки дегенди расшифровать этип бериңичи. Садики, да? Мектепке чейинки садиктер жөнүндө сөз болот. Детсад, бала бакчалар. Бала бакча. Анан мыйзамыбыздын максатын эки сөз менен айтып коюңузчу. Кыскача, эми бир жыл мурда парламентке 2 мыйзам келет да. Ошол 2 мыйзамды талкуулап жатканда реформа жакшы нерселери 2 мыйзам бириктирилет. Өкмөттүн жана депутаттардын инициативасынан келген мыйзам. Ортодо ушул 6-пункт кантип өтүп кеткени, бул мындай эми суроолор көп болду, талкуулар көп болду. Мы парламент сконцентрировался на приоритетных реформа жасай турган нерселер. Ушул пункт өтүп кеттир да, сөздүн ачыгы. Бул парламенттин чоң кемчилиги, бул абдан чоң сынга алынды. Анан мы должны свои ошибки тоже признавать. Есть, орысчасын айтып берсем, есть несколько источников финансирования. До этого все эти годы, эти источники финансирования, они существовали, были. Это вот источником финансирования питания являются там средства республиканского бюджета, средства местного бюджета. Третье, добровольно внесенные средства физических, юридических лиц, средства родителей. Четвертый, пятый, это другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской республики. Интересно, и был пункт номер 4 статьи 28, и почему-то 6-й пункт К, организация питания в дошкольных образовательных организациях осуществляется за счет средств родителей. Деп черным по белому прописали. И это 4-й пункт, он противоречит 6-му пункту на сегодняшний день. Мы должны просто убрать это противоречие и
Кабмин, пожалуйста, у Кабмина будет выбор. Я думаю, Министерство образования это тоже хорошо понимает, да, его представители Төртінші здесь есть. пунктта Да? жазылып тұрады отпайсыз Ошол, төртүнчү родительский. пунктта 5 источник финансирования. Ошонун Эмнеге? бирөөсү родительский, да? Да, бирөөсү Андайын эле. 6-чы А пунктта калганда- кайталап да. койгонмун жерине. Кайталап туруп, анан ошо 6-да отдельным именно только за счет родителей деп. И здесь, знаете, какая манипуляция идет? Когда родителям объясняют, ссылка идет, вот парламент якобы вот так принял, что только за счет родителей деп. А по факту они могут выбирать в пункте 4 из источников финансирования 5. Просто мы здесь, чтобы вот это вот как бы Вот как тогда будет вилки гласить? такой не Шестой было. пункт как будет гласить? Или вообще 6-й убрать? пункт полностью мы убираем. И останется 5 пунктов, как раньше работало, как раньше Где было. там уже Да. лежит, да, вот этот Да, родительский да. возраст? Мне кажется, мы как будто парламент решили, Кабмин решили ограничить и немножко вот Эльмизар такая вот Акиевич, биз неконкретная бул ситуация мыйзам упала, да? долбоорду карап атканда ошондой деген биздин депутаттардан демилгечиси менен мыйзам долбоору өкмөттүн мыйзам долбоору кошулганда ошондо бул пункт кирген. А өзү негизи биздин мыйзамда 6 пункт жок эле. Жок болчу, депутаттар мыйзамында жок болчу. Бул жерде бир бул киши айткандай коркунуч нерсе 6 пунктка лишь средства родителей дегенде эле болуп Только калыптыр. деп жазып койгон, да? Потому что они уже дальше на более не рассчитывают. Ни на бюджет местный, ни на республиканский. Как бы өздөрү жазып алып өздөрү түшүнбөй калыптыр да буну. Жок, эми 4-ч пунктта белгилеп, 6-чы пунктты эмнеге мындай карама-каршы киргизип койгонуна да мындай таң калышлуу болуп калды да. Мен түшүндүм, рахмат. Аида Исабековна, сизге сөз. Рахмат. Эльвира Джергалбековна, у меня вот такой вопрос, да, ну вот по поводу республиканского бюджета. Ну, в случае подписания данного, ну вот законопроекта, который вы сейчас там предлагаете, да, мы успеем ли предусмотреть из республиканского бюджета на питание школы, садиков? Вы знаете, на моей практике, из моей практики прошлого созыва, да, из моей практики работы в Кабмине, у нас в этом году удивительно, и я думаю, это такой огромный хороший фактор, да, на 2024 год бюджет 378 миллиардов сом. Это 4 миллиарда 200 тысяч долларов. Мы громко, я думаю, заявили о том, что парламент этим гордится, я думаю, Кабмин очень сильно этим гордится, что у нас профицит 11 миллиардов сомов. И неужели на питание 5,5 миллионов сомов мы не найдем? Вопрос только в этом. Ну, я думаю, вам лучше, вы как говорится, представитель бюджетного комитета, вы хорошо владеете цифрами, и, конечно, мы поддержим данный законопроект, и очень даже будем рады, если, как говорится, с бюджета выделят да, финансирование на питание наших деток. Спасибо большое, поддерживаем. Рахмат. Бары да суроолор, урматтуу депутаттар. Менде бир суроо бар эле да, биринчи билим берүү министринин биринчи орун басары Муратбек Усенакунович, сизге. Ушул боюнча силер кандай иштерди кылып атасыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу Венера Калбековна, депутаттар, катышуучулар. Бул боюнча биз анализ жүргүзүп, билим берүү министрлиги өзүнүн сунушун жазган болчу. Негизи эле өзүңүздөргө белгилүү, жалпы Кыргызстанда 26,4% эле бала акча менен камсыз болгон. Буга чейин 18 сомдон ошо бала акчаларга депутат айткандай каржыланып келген. Ар кайсы ошол айыл өкмөтүнүн райондук бюджеттерден шаарда болсо 18 сом, анан дагы ата-энелер тарабынан 18 болуп 36 сом менен төлөнүп каржыланып келген ошол бала акчаныкы. Анан биз ошол мазмунду окуп, ошол мындай жыйынтыктоо иретинде таблица менен свод кылганда өзүбүздүн эмебизди бердик элек, сунушубузду. Негизи бардык ошол бала бакчада тамак кылуу ылайыктуу мынтип жазылып калды деп атпайсызбы. Биз ошону ата-энелердикине, ошол бала бакчалардын ошол ата-энелердин ошол бала бакчалардын ошол ылайыктуу мынтип жазылып калды деп атпайсызбы. Биз ошону ата-энелердикине, ошол бала бакчалардын ошол ата-энелердикине
организация питания дошкольных образовательных организаций осуществляется за счет средств родителей, законных представителей деп турат. Ошондуктан биз ушундай сунуш бергенбиз, ошол ата энелердин эсебинен каржылансын депчи. Жалпы жыйынтыкта кандай чечилет? Биздин билим берүү министрлиги тарабынан ушундай сунушталган болчу. Бул эми биринчи окуу болгондуктан дагы андан ары талкууланат, чечилет деп ойлойбуз. Катуураак сүйлөңүзчү. Венера Калабековна, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Касымова Нурзида Бабакировна. Биз буга чейин ушул мыйзамды кабыл алганга чейин анализ кылып, максаттуу ушул пункт киргизилген. Анткени бүгүнкү күндө 1.147.000 бала дошкольный возрастта болсо, бала бакча кураганда, анын ичинен 220.000 гана бала бакчага барып атат, андан калган балдар барбай жатат. Ушул барган бала бакчага барган балдарга шарт түзүп берип, анан алардын тамак ашынын жарымын төлөп бергенде калган 900.000 баланын тамак ашка дагы мүмкүнчүлүгү жок болуп атат, бала бакчага барганга дагы мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Биз максаттуу ушул жергиликтүү органдардын акчасы инфраструктураны өнүктүргөнгө кетсин, кошумча имараттарды салсын, кошумча бала бакчалар менен камсыздап, ахватты камсыздоону көбөйтсүн. Ал эми ата энелер тамак ашын өздөрү каржыласын, республикалык бюджеттен эмгек акы каржылансын деген максатта киргизгенбиз. Бул азыркы эсептөөлөр боюнча ушул Бишкекте 120 сом, ал эми айыл жерлеринде 60 сомдон 100 сомго чейин тамак аш кымбаттады, көтөрүлдү. Бирок мурунку 18 сом болсун деген 50% төлөсүн деген норма сакталбай калганына 3 жыл, 4 жыл болду. Бүгүнкү күндө иш жүзүндө ата энелер 80% балдардын тамак ашын төлөп жатат. Бишкек шаарында гана 50%дан 60 сомдон төлөп жатат. Азыр биз бүгүн норманы эсептеп чыктык. Жеткиликтүү балансталган тамак берүү нормасын эсептеп чыкканыбызда 95 сом 3 жаштан 7 жашка чейин, 3 жашка чейин 85 сом тамак ашка каржы кетет экен. Аны биз 22 күнгө эсептегенде 2090 сом bir айга балага тамак ашка каржыланыш керек. 3 жашка чейинкилерге 1870 сом каржыланыш керек экен. Бул көп чыгымды деле талап кылбайт. Ошон үчүн бул пунктты алып Кечиресиз, салууга көп чыгымды талап кылбайт дегенде бир бала жөнүндө сөз кылып атасыз. 2-3 бала. Биз деген Кыргызстан биринчиден бул социалдык ориентир алган өлкө. Ушунча жыл, 30 жылдан бери биз каражат бөлүп атабыз, эффективдүү эмес деген өкмөттөн ошол вице-премьер-министрдин да сөзүн угуп калдым. Бизде муниципалдык садиктерге коррупция бар деп, анан ошол кызматта отурган адамдар, өзгөчө сиздер, питаниеде кандай коррупция бар, Бишкек шаарында кандай коррупция бар экенин, ушул боюнча иликтендип эле мен уккан жокмун. Бир дагы адам именно ушул тармакты тамак аш боюнча провизияны жоопкерчиликтүү адамдын бирөөсүнө да иш козголгонун уккан эмесмин. Андан көрө өкмөт мындай как энергосекторда потеря деп коет го, ушул жердеги потеряларды, ушул жердеги коррупцияны иликтеп, эффективдүү тамак аш кандай болуп атат, где-то это чёрствый булочка болуп атабы, где-то мындай татыктуу тамак аш берилип атабы дегенде, ошол чын эле ошол бөлүнгөн акча каражаттар кандай, бюджеттен келген акча каражаттар кандай бөлүнүп атат дегенди бир дагы өкмөт тарабынан, өзгөчө министрлик тарабынан изилдөөлөр болгон эмес да. Сиз деген мен ушул адамга, балдарга мынча каражат коротуп атабыз деп ошол позициядан карап жатасыздар да. Бирок үй бүлөдө деген өзгөчө муктаж балдар жөнүндө сөз айтканда деген аларга оор болуп калат да. Таптакыр эле аз эле балдарыбыз мектепке барат, садикке барат, алар да үйдө отурсун деп аткан сөз болуп атат да. Биздин министрликтин, өкмөттүн позициясы ошондой болуп, мага ошондой түшүнүп атам да мен. Сиздерди түшүнүп атам. Сиз эми бул жеке сиздин инициативаңыз менен сиздерге үстү жактан анализ кылгыла деди. Анан тияктан надо сэкономить, бияктан надо сэкономить деп. Но давайте мы будем экономить на всем,
кроме детей. Для некоторых колунда бар үй бүлөлөргө, может быть, эта булочка ничего не значит. А үйдөн каражатындай кыстырган, азыраак мүмкүнчүлүгү болгон үй бүлө үчүн ошол эле бир булочка деген көп нерсени билет да. Давайте лучше сконцентрируемся, давайте создадим комиссии, в конце концов, урматтуу коллегалар. Проверим, как у нас ар бир өзүңөрдүн районуңарда алгыла да, ошактагы кто провизией занимается, кто поставками питания занимается, как это питание доходит, какая там коррупция. Мен ойлойм, ошол жерден көп нерселер ачыкка чыгат. Буну биз өткөн чакырылышта да айтылган, эми анда бирок ситуация башкача болгон. Азыр да мына айтып келатабыз, анан бюджет көбөйгөндөн кийин башка жактан экономияны башка жерден кылыш керек. Башка жерден кесели да, башка жерден кыскартайлы. Мен ойлойм, өкмөттүн командировкаларын кыскартайлы, пожалуйста, зато балдарга тамак ашка табалы да. Машина жактан кыскартайлы, дагы кайсы жерлер болот. Көп нерселерден кыскартсак болот, бирок балдарга жеткенде өкмөт сөзсүз түрдө, мен өзгөчө өкмөттөгү айымдарга кайрылат элем да. Башка жерди кыскартып, бирок балдарга жеткенде давайте не будем здесь экономить. Для кого-то эта булочка много значит. Для кого-то. Туура айтасыз, Эльвира Жалалбековна. Үй бүлөдө бир бала болсо, анда бир ойлойт элек, бир үй бүлөдө 3-4 баладан кандай төлөйт деп биз дагы бир маселе да, бул дагычы. Анан кийин өзүңөр билесиңер, жана тендер маселеси да бир проблема да, чоң проблема. Биз ошол боюнча да канча маселени көтөргөнбүз, талкуулаганбыз. Бирок, урматтуу депутаттар, мен ойлойм, бул мыйзам долбоорун колдоп койсок жакшы болот эле. Айда Исатбековна, сизге сөз. Бир сурап коеюнбу? Мен билишимче, билим берүү мыйзам долбоору ошо 2023 жылдын 11 августта кол коюп, күчүнө киргенде. Анан ошо мыйзамда жазылган болчу да 100%ту ошо ата энелер төлөш керек тамак ашка деп. 1600 сомдон 2000 сомго чейин деп. Андан бери 6 ай өттү да. Ошо ата энелер акча төлөдү ошол, төлөнгөн жокпу? Ал 64-чү беренеге ылайык мыйзам алдындагы актылар кабыл алынып чыга элек. Ошон үчүн мурунку эле тартипте жүрүп атат азыркы учурда. Анан азыр биз ченемдик каржылоо боюнча механизм иштеп чыгып, министрликтер менен макулдашуудан өткөрдүк. Ал жерде жанагы азыркы айткандай калктын социалдуу аярлуу катмарына, жакыр үй бүлөлөргө, ошондой эле көп балалуу үй бүлөлөргө, бала бакчаларга барса, даректүү төлөм мамлекет тарабынан жүргүзүлсүн деген каралды. Рахмат. Виктория Андреевна, здравствуйте. Вот пользуясь случаем, что вы у нас сегодня в комитете, хотела бы уточнить. Вы скажите, пожалуйста, решили ли вы вопрос охраны, технички? Как сейчас? Надеюсь, учителя не дежурят сейчас? Добрый день. Вопрос дневной охраны решен. С третьей четверти прошлого учебного года было 49 миллионов сомов предусмотрено в городском бюджете. В этом году охрана продолжается дневная. По техничкам совместно с Министерством образования мы работаем, внесены изменения, так как это единые тарифные сетки по всей республике в целом. Здесь мы не можем на местном уровне единолично решить вопрос. Хорошо. Анда билим берүү министрлигине силерге суроо да. Бишкек шаарында вопрос охраны чечилиптир. А региондордо башка жакта кандай болуп атат бул маселе? Ошондой эле ошо техничка маселеси да чечилет деген бизге маалымат берилген да. Бул толуктоочу мындай каржыга байланыштуу азыр жерлерде, райондордо чечиле элек да. Качан ушу чечилет деген ойдосуздар? Анткенде окуу жылы башталганда эле ушул маселени аябай чоң көйгөйлүү маселе деп көтөргөнбүз да. Мынакей бүгүн дагы азыр Медер Кубанович бир чоң көйгөйдү көтөрдү да. Ошол эле распространение наркотиков деп. Анан бүгүнкү күндө ошо мектепке, если, скажем так, если такой легкий доступ в школах, это что же, как говорится, небезопасно. И вот уже третья четверть началась, а мы еще не решили этот вопрос. Азыр бул маселени талкуулап атабыз. Ошол финансылык каражаттарды кандай табыш керек? Ошол маселе чечилсе эле, анан биз ошого ылайык талкуу жүрүндө. Муратбек Усенакунович, мен билишим, сиз жаңыдан келдиңиз бул кызмат ордуна. Андан кийин биз сизге ошо ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Мы надеемся, что в следующий раз у вас будут более такие достоверные информации, и что вы придете к нам, как говорится, уже с полноценными ответами. Очень хотелось бы услышать, что решился вопрос охраны, вопрос техничек, дабы чтобы наших учителей, да, не заставлять, как говорится, заниматься не тем, что надо. Почему? Потому что у нас и так не хватает учителей, у нас и так низкие зарплаты, и плюс ко всему к этому мы их принуждаем еще и дополнительно, как говорится, выполнять и другую функцию. Спасибо большое. Рахмат Аида Исатбековна. Муратбек Сынакович, сиз жаңы келдиңиз да зам министр болуп? ооба жаңы келдим, келгениме 2 ай Канча болду? 2 айга жакындап калды. Сиз бул тармакта иштечү элеңизби? Ооба, мен директор болуп мектептин өзүндө иштечүмүн. Азыр ошол мен иштеген мектепте деле номер 5 мектепте кароолчу, анан Директор болуп иштегенсиз. ооба, ошол маселе дагы Эми чечилет. сиз бул маселени жакшы билет экенсиз да, Муратбек Сынакович. Бирок так жооп бербейсиз да таптакыр эле. Бул талкуу Бир так жооп бербейсиздерби? Бул силердин тармагыңар, силердин көйгөйлүү маселелер. Венера Калбековна, эми жаңы келип атыптыр, туура түшүнүп, уруксат, убакыт берелик. Урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусун окуп коеюн. Билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоор концепциясы жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Аталган мыйзам долбоор боюнча баяндама жасоо Кыргыз Республикасы жогорку кеңешинин депутаты Сурабалдиева тапшырылсын. Урматтуу депутаттар, ким макул добушка коем? Бирөө каршы, калгандары баары макул. Чоң рахмат.